Аты жөнүм Гипариза Самканова. Учурда Кыргыз-Түркманас университети экономика жана башкаруу факультетинин менеджмент бөлүмүнүн 4-курсунун студентимин. Өзүм Чүй облусу Москва районуна караштуу Бала Элчи айылында жарык дүйнөгө келгем. Үйдө 4 бир тууганбыз. Менден улуу эжем бар, менден кийин эним жана сиңдим бар. Мен окуган мектеп Абдыкул Жапаров атындагы жалпы билим берүү орто мектебинде билим алгам. Мектеп кезинде активдүү окуучулардын катарында болчумун. Мектепти ийгиликтүү аяктадым. Анан 11-классты бүтүп жатып, жогорку окуу жайларды издеп баштайбыз го. Ошол учурда эжем жана байкем Манас университетин сунуштап калышты. Анан ошондо Манас университети тууралуу биринчи жолу уккам да. Анан бул жакка келгенде университетти биринчи көргөндөн баштап эле бул жакта окуп калсам деген кыялым болгон. Буюрса ал кыялым ишке ашып бүтүрүү курсунда турам. Манас университети студенттерге бир гана билим бербестен, студенттердин ар тараптан өнүгүүсүнө ар дайым шарт түзүп келет. Ошонусу менен университетти өзгөчө баалайм. Бир эле мисал, бул жактан студенттик бирикмелерге катышып өзүңдү өнүктүрсөң болот. Мен ошондой студенттик бирикмелерден бири Элап ишкердүүлүк клубунда мүчө болдум. Ал жакта бирикме жаңы түптөлгөндөн баштап 2 жыл мүчө катары болуп катышып жүрдүм. Бирикменин максаты атын эле айтып тургандай, жаштардын ишкердүүлүк жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, лидердик сапатын өнүктүрүү, ийгиликтүү бизнесмендер менен жолуктуруу, түрдүү экскурсиялар жасоо. Бул жактан жаңы чөйрө, мыкты чөйрө таап алдым деп айта алам. Түрдүү иш-чаралар, тренингдер, экскурсиялар уюштурдук. Мындан тышкары түрдүү компанияларга экскурсияга бардык. Мисалы Coca-Cola'га, ата мекендик өндүрүш органик ширесин чыгарган заводуна да барып, ал жактан ишмердүүлүгү менен тааныштык. Элап аркылуу биринчи жолу Ошко да барып келдим деп айта алам. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Мындан тышкары университетте көптөгөн кызыктуучулар болду. Андан тышкары Манас университети мен үчүн менин кыялдарыма жетелеген көпүрө болду деп айта алам. Себеби бул жактан менин бала кезимдеги бир кыялым орундалды. Ал кыялым мен кичинекей кезимде алып баруучу болгум келчү. Мындан 2 жыл мурун Медиа Манас өзүнүн Instagram баракчасына кастинг жарыялаган. Кастингти көрөр менен абдан сүйүнгөм, сонун мүмкүнчүлүк деп. Бирок ошол эле учурда аябай коркуп, толкундануу сезиминде болгон. Ага карабастан кастингке келип өтүп, 1 жыл арагында радиодо өзүмдү диджей болуп сынап көрдүм. Бирок Медиа Манас бир гана менин кыялымды орундаткан жок. Мага андан тышкары жоопкерчиликтүү болууга үйрөттү. Бир аз да болсо сөз байлыгымды кеңейтти. Бул жактан дагы мыкты жаңы чөйрө таптым, жаңы достор таптым, жаңы үй бүлө таптым деп айта алам. Манас университети дайыма студенттерге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бир гана ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, колдон чыгарбай пайдалана билиш керек. Мындай университетте окуп калганыма себепкер болгон, мага дайыма шарт түзүп берген, дайыма мени колдогон ата-энеме, бир тууган жакындарыма, үй бүлөмө ыраазычылыгымды билдирем. Алардын колдоосун дайыма сезем. Өзгөчө Замир байкем, Гүмшай жеңеме абдан ыраазымын. Алар ушул университетке алып келип, окууга өткөрүп, дайыма колдоосун көрсөтүп келет. Ошондой эле бул жактагы мага билим берген ага эжелериме дагы ыраазычылык билдирем.